кызды зордуктап жүргөн шектүү аны уурдай качканда кармалды. Ош шаарында өспүрүм кызды 2 жылдан бери зордуктап жүргөн деген шек менен 29 жаштагы киши кармалды. Бул туурасында шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ал 18 жаштагы кызга күч колдонуу менен Кызыл Кыядан Ош шаарына алып келип, автоунаасынан чыгарбай отурган жеринен милиция кармаган. Тергөөнүн алгачкы маалыматы боюнча шектүү жабырлануучу менен кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн. 2019-жылы эле бир нече ирет зордуктаган. Ошондон бери сени зордуктаган учурду видеого тартып алгам деп коркутуп, жыныстык катнашка мажбурлаган. Кыз милицияга арыз жазуудан корккон. Ал убакта жабырлануучу 16 жашта гана болчу деп айтылат маалыматта. Ошондой эле кыз катуу коркуп калгандыктан баланы камай турган болсоңор гана баарын айтам деген шарт менен көрсөтмө бергени белгиленет. Шектүү 18-майда кечинде кызды коркутуп, күч менен автоунаасына салып, Кызыл Кыядан Ош шаарына келген. Жолда аны уруп, телефонун талкалап салган. Ал башка жигит менен жүрөт экенсиң деп кызганып кол көтөргөн. 19-май күнү эртең менен саат 9:00 чамасында Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери шектүүнүн жүргөн жерин аныктап, автоунаада отурган жерден кармашты деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча Жазык кодексинин 170-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүн Ош шаардык соту баш коргоо чарасын карайт. Милициянын билдиришинче, кармалган жаран Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну, буга чейин Россияда иштеп келген. Ал эми кыз учурда 18 жашта, Кызыл Кыя шаарындагы окуу жайлардын биринде билим алат. Мелис Аспековго дагы бир кылмыш иши козголду. Активист Мелис Аспековго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14-майда Жазык кодексинин алдамчылык деген беренеси менен экинчи кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Бул иштин алкагында бүгүн 21-майда 1-май райондук сотунда Аспековдун бөгөт чарасы каралууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча, ал 2016-жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон. Мелис Аспековдун жактоочусу тергөөчү аны номер 1 тергөө абагына которуу боюнча өтүнүч келтиргенин айтты. Мелис Аспековду 8-январда атайын кызмат кармаган. 10-январда 1-май райондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынышкан. УКМК алар бул ишканадан $250 000 талап кылганын, сотко чейинки териштирүү Жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Аспеков азыркы президент Садыр Жапаров президентке талапкер катары шайлоого катышып жатканда, анын штабында чүй боюнча координатор экенин айткан. Жапаров Аспеков шайлоо штабында иштебейт деп 10-январда билдирген. Булак Азаттык. Бишкекте унаада адам өлүгү 3 айдан ашык убакыт жатып калган. Бишкек шаарынын райондорунун биринде Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаанын ичинде адам каза болуп калып, 3 айдан ашык убакыт ошол жерде жатып калган. Качан гана айланада жаман жыт орноп калганда жергиликтүү жашоочулар билишкен. Милиция келип каза болгон адамдын сөөгүн алып кеткен. Бирок унааны эч ким алып кеткен эмес. Бул тууралуу шаар тургуну социалдык тармактарга жазып чыкты. Саламатсыздарбы? Бир нече жумадан бери адам каза болгон унаа биздин көчөдө турат. Бардык жакка кайрылдык, эч ким кыймылдабай жатат. Бул унаада адам каза болуп калып, анын өлүгү 3 айдан бери ичинде жаткан. Унаа турак үйдүн астында жана биз иштеген студиянын жанында турат. Дем алууга мүмкүн болбой калды. Милиция чирип кеткен сөөктү алып чыкканда гана билдик. Көрсө ушул жытты 3 айдан бери дем алып келиптирбиз. Биз жамааттык арыз жаздык, бирок азырынча жыйынтык жок. Балким сиздер аркылуу биз жок дегенде ушул машинени алып салабыз. Баарынын башы ооруп, кээ бири кусуп жатат. Балдар дагы ушул унааны айланып өтүшөт. Сураныч, бул билдирүүнү таратып коюңуздар деп жазган шаар тургуну. Булак Лайк КЖ.